Курамы 8 окуучудан туруп белгиленген аралыкты бирдей кадам менен басып өткөн бул топ Кочкор районунан келген Ак жол курама командасы. Жаш тескөөчүлөр сынакка даярданып жатып, бир катар жаңы маалыматтарга ээ болгон. Жолдо жүрүүнүн эрежелерин жеткиликтүү өздөштүргөн окуучулар эми аны кичинекей бөлүктөрүнө үйрөтүүнү максат кылып турушат. Бизге ГАИ инспекторлары келип, же мугалимдер жол эрежелерин айтып беришет. Жаңы өзүбүзгө дагы керектүү жол эрежелерин үйрөндүк. Жаңы жол эрежелерди бөбөктөрүбүзгө дагы үйрөттүк. Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү 2022 кароо сынагына облус аймагынан жалпы 6 топ атсалышты. Ар бир команда жарышка жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте даярданган. Ал 4 этаптан туруп катышуучулардын саптык кароодо басуусу, жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүсү, дубал кезит жана сахна оюнун чагылдырып берүүсү негизги шарт болду. Жолдо жүргөн жаш инспекторлору конкурсу жыл сайын өтүлөт. Жыл сайын командаларга, жалпы мектепке, жалпы мектепте окуган окуучуларга жаңы маалымат берилип турат. Бул конкурска 4 этаптан турат. Биринчи саптык кароо, ал эми экинчиси болсо агитбригад деп коебуз, сахналаштырылган көрүнүш, үчүнчүсү болсо билет тапшырышат, ал эми төртүнчүсү дубал газета жактоо. По порядку, прочитали. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Расчет закончен. Иш-чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын алдын алуу, окуучулардын арасында жол эрежелерин үйрөтүү жана үгүт иштерин жүргүзүү болуп саналат. Себеби акыркы учурларда жаш өспүрүмдөр катышкан кырсыктар арбын катталып, аягы өлүм менен аяктоодо. Ал эми мындай иш-чара өсүп келаткан муундун маалымдуулугун арттырууга өбүлгө дешет тармак өкүлдөрү. Биздин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери алып барган иш канчалык деңгээлде жакшы болсо дагы окуучулардын, жаш өспүрүмдөрдүн өзлөрүнүн арасында ушул жол кырсыктарын алдын алуу боюнча, жол белгилерин үйрөнүү боюнча, жол эрежелеринин өзүнүн тең туштарына, өзүнүн окуучулардын өзүнүн чогуу окуган окуучуларына үйрөтүү өтө жакшы эффект берет да. Ошентип сынак күчтүү атаандаштыкта өттү. Ар бир катышуучунун жүзүндө жеңишке болгон үмүт байкалып турду. Натыйжада Нарын шаарынын атынан катышкан Виктория тайпасы алдыга озуп чыкты. Маалымат үчүн айтсак, жыл башынан бери Нарын облусунда 41 жол кырсыгы катталган. Тилекке каршы кырсык 5 адамдын өмүрүн алса, арасында бирөө жаш өспүрүм болгон. Жол эрежелерин сактоо боюнча түрдүү иштер аткарылып, чаралар көрүлүп келгени менен андан майнап чыкпай келет. Андыктан ар бир жаран аң сезиминде жолдо жүрүүнү жоопкерчилик катары кабылдашы керек. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары.